Assalamu alaikum agayın. Amandашкандан кийин адегенде Азастан көргөн билгенибизден, интернеттен уккандарыбыздан. Эртең менен Москвадан берип атат бир жигит биздин Москвадагы Кыргызстандын консулуна кайрылыптыр. Ушундай паспортумду жазап, балдарым менен чет мамлекетке андан ары кетет турган бир суроолор менен кайрылса ошол консулдукта жанагы горячий линия деп атпайбы, кызуу линияда отурган аял зат экен, үйүнө жооп берип атат. Ушунчалык да кишилерди коебу деп нааразы болосуң да кызматка. Эми ушу Москвага ошондой деңгээлдеги консулга, элчиликке ошондой кишилерди коебу. Мамлекеттик бийликте ошолор дайындаган айрыкча мынабу Тышкы иштер министрлигинде кандай адамдар отурганына да таң каласың. Ушу Тышкы иштер министрлиги бир абдан бир мындай жашыруун, башка органдын баары ачык. Ушуларда бир жашыруун да өзү барып да маалымат ала албайсың. Ушу Тышкы иштер министрлигинде мына биздин тил, мамлекет тилди колдонуу ал акыбалындагы өтө начар экен. Ошону дагы булар жөн маалымат бербейт да. Анан ушу элчиликтерди тандоодо ошол жака булар кандай адамдар бир чоң электен өткөрүп жөнөтүш керек да. Элчи деген ошол Кыргыз элинин, анан Кыргызстан мамлекетинин өңүн түсүн көрсөтө турган, образын чагылдыра турган уюм да, мекеме болот ошол чет мамлекетте. Өкүл болот элчи. Анан ушунчалык бир деңгээлдеги аял заты жооп берип атат. Тиги жигит ошол диктофон телефонуна жазып алыптыр. Эми эки жерде 2-4 дегенге ушул чарчап бер жакта угуп атып, биз ошол элчиликтин консулда иштеген жанагы жооп берип аткан кызматкердин чабалдыгына, сабастыгына уяласың да, уяласың. Анан ошол элчилик жөнүндө айтып атып, мен кечээкү Америкада дагы болгон бир окуя жөнүндө мына Бакыт деген жигит иштеп жүрбөйбү? Мурда Бакыттын фамилиясы кандай эле? Мурда акыйкатчы болгон жигит бизде. Акыйкатчы деңгээлде чоң кызматтарда иштеп жүргөн барды да ошол Бакыт. Аманбаев деген жигит. Анан эми ал жерде кайрылып атат, Күрөңүв дем кыргызча, Күренов дейт. Америкага кимдер гана барбайт. Саясий качкындар деп кетип атат, шылтооло баргандай. Мына андан мурда эле Бешимов, Бакытбек Бешимов кеткен бир кезде, саясий мен бийликтен качып кеткендерин эстейинчи. Андан кийин жанагы Алмаз Атамбаевдин убагында калемдеш инилерим бар эле, калемдеш иним жакшы Айтыкеев, Адилет деген дагы ошол убакта качкын болуп кеткенин билем. Анан мына Күрөнов да ошондой кыязда кеткен жигит экен. Эми анын ишмердүүлүгүн билбейм. Бирок Аманбаевга кайрылып атса, ал Бакыт мырза айтып атат, осуңду жап деп атат. Ушу элчинин сөзү. Бул элчиликке ушул биздин бийликте Акаев заманынан бери эле кызматтан жыдыгандарды, же болбосо бир баягы мурдагы өзүлөрүнө кызмат кылгандарды, же оппозициялык маанайда жүргөндөрдүн оосун басыш үчүн эле жөнөтөт да. Элчи деген бул чоң институт да. Элчи деген ошол мамлекеттин жүзүн, өңүн көрсөтө турган өкүл. Ал элчи деген мына биздин көчмөн доордо да кандай элчилер болгон. Мамлекеттин, элдин тагдырын чечкен элчилер болгон деп айтып жүрөбүз го. Мына ар жак бер жагын эмес, өткөн кылымдардагы эле мына Абылайхан кыргызды чаап кеткенде ошо жерлердин баарын чечип келген 21 жашында Түлөберди, мына Байтик Баатырдын чоң атасы Түлөберди абабыз. Чоң элчи болгон. Абылайхандын оозун ачырганда. Ошол чечендиги менен ошо кездеги жердин бүттүгү сырларын, жердин чек араларын баардыгын тарыхта айтып берип, анан Абылайханды сөз жөөгө жыккан киши. Мына Тилекмат аке. Көлдөгү акелердин бири Тилекмат аке кандай элчи болгон. Чабыштарды токтоткон киши, мамлекет аралык иштерди токтоткон кишилер, чыр чатакты. Ошол кезде эле Абдрахман Күчүк андан мурдакы Санкт-Петербургка тетиги 3 айлап чана менен кышында барып, ошол жакта курман болуп атат кайран киши жолдон.
Ушундай элчилер болгон биздин Кыргыздын тарыхында. Манас доорунан бери келаткан элчилер. Анан эми ошол Бакыт Аманбаев мырза Америкадан осун жап деп атат. Эми ошол публично чыгып кетип атат. Ошол биздин элчилик деңгээлде. Бер жактан ирен жийсиң да. Өзү акыйкатчы болуп жүргөн жигит өзү. Анан бул элчилерге эми жөнөттү бизден Текебаевди, Садык шер деп жөнөтүшпөдү. Ошолор эмне элчилик кылып атат билбейм, алар деле иштесин. Бирок элчи деген бир элдин тагдырын, ошол мамлекетке пайда алып келе турган, инвестор алып келе турган, анан жанагыдай ошол мамлекетте жүргөн качкын болуп жүрөбү, же бир жан сактоонун айынан барабы, мына жан соктоонун айынан менин эң жакын адамдарым жүрөт Америкада маселен деп коелу. Америкада кимдер азыр кетип атат, бүт жаштардын толкуну Америкага кетип атат. Анан ошол жерге кандай деңгээлдеги адамды коюш керек? Ошонун баарына элчи, ошол дипломатиялык деңгээлде элчи дегендин өзү айтып тургандай абдан дипломат, маданияттуу, анан кургузору бийик интеллект адам болуш керек. Элчи деген. Бардык жагынан баягы кыргызча айтканда алчы таасын бүт баарын көргөн турмуштун. Бийик деңгээлде. Ал жөн эле бир курортто жүргөндө жер эмес элчилик деген. Тиги Өмүрбек Текебаев мырзаны деле сындап коюп атпайбыз. Баа киши курортто жүргөндөй болуп жакшы алыста жүрөт деп тамашалайбыз. Ал киши дагы көп Кыргызстанга пайда алып келип аткандыр. Алы кийин дайым болор маселен да. Муну айталы дедик, анан кечөөтөн бери интернетте мынабу аргасыз карайсың эми. Эки жерде 2-4 дегенди окуп албай биздин сабатсыздык ушуга жетти. Тарыхты окубаганыбыз, эми тарыхтын өзү такталбаган биздин мамлекетте тарыхтын өзү, тарых институттарынан көп институт жок, бизде тарыхчылар көп. Анан ушугу ортого алып келип, мына эле коңшу Өзбекстан, Казакстанда кандай тарыхка, маданиятка мамиле жасалып атат дегенге бир атаандашуу намыс менен карайлычы. Биздин тарых мындай бир түшүнүктүү ортого ошол мына момундай деп бир такталып, окулуктарга так кирип, китептер чыгып, анан бир элге жеткидей азыркы мобилдүү мынабу интернетке салып ошолорду. Ауди китеп кылабы, же жолдор бар да интернетке сала турган. Анан бул жерде эле кечээ бирөө баягы Чыңгызханды жазган илгерки Ян деген жазуучу бар эле, ошонун китебинин сыртында мындай сүрөт жүрөт, артында калпак кийген кыргыздын баягы көчүп бараткандагы бир образын чагылдырган сүрөт экен. Анан Чыңгызхан кыргыз болгонбу деп эле талаш тартышып эле бири-бирин. Эми ушунчалык майдаланган диалогторда карап отуруп, анан Чыңгызхан жөнүндө окубайбы эми. Ой, Чыңгызханды биздин мынабу, мен кыскача айтайын, Бегиш Аматов деген райком болуп жүргөн акебиз бар, жакшы. Ал киши абдан баягы жаңы легендарлуу парламентте бир образын көрсөткөн, мыкты, абдан акыйкатты айткан киши болгон. Азыр бар ал киши Чыңгызхан кыргыз болгон деген, болгон деп эле точка койгон, китеп чыгарган. Мага да берген. Окуп алып анан бир жолу тамашалап атпайм, Бегиш аке. Сиз эми кыргызда бир сөз бар, өкүнгөндө айта турган, башыңды ташка койгула деген. Өкүнгөндө айтылган сөздө өкүт сөз. Эми сиз башыңызды ташка койгулайсызбы, же ташталып алып кайра башыңызды койгулайсызбы? Чыңгызханды кыргыз кыла албайсыз эми ал. Ал кеткен доорлор, ошол монгол деген метрикасы бар анын өзү, кетти. Бүткүл дүйнөгө ошондой таралган киши. Инсан, жолбашчы, жаангер, канкор дейли мыйамасен. Анан эми ал рас Чыңгызхан кыргыз болгон деген бүдөмүк имиш-имиштер бар. Ал имиштердин илимий түрүндө эң мыкты жазган мынабы Хакас окумуштуусу бар өзү. Хакас биздин боордошубуз Евгений Кчанов деген Россиянын профессору, академик болду го кийин. Ошол кишинин китеби бар, жакшы жазылган. Ал Чыңгызхандын теги, анан кыргыз чоң аталарынын кыргыз болгону, ошонун тегинен Чыңгызхан келгени жөнүндө а киши дагы эми бул дүйнөлүк тарыхчы, тарых илиминде чыныгы тарыхчылар ссылка менен жасап берди. Бизде
мындай точка же жанында кошо жүргөнсү эле аксиома катары айтпайт кыргызча. Алар ссылка менен, шилтеме менен, кыргызча айтканда шилтеме менен жазат да. Анан ошол Евгений Кычановдун жазганы бар. Аддан далилдүү кайсы бир Чыңгызхандын 5-6 аталарынын орунда жанагы Аланго деп калды. Кыргызча Аланго деп жазып атпайбы? Ошол Аланго Чыңгызхандын чоң энелери. Ошол кездеги аталары жоголунан кокустан өтүп кетип, анан жесири Аланго эки бала менен калат. Анан ошол эки бала менен калып, анан элди башкаруу тизгинин ошо Аланго зайып алып калат да, элди аял киши башкарып калат. Мына биздин Курманжан жатка кайсы бир деңгээлде Курманжан жатканын ролундагыдай киши да, образындай. Анан ал 2-3 балалы болот. Күйөө жок. 3 балалы болот. Анан ошондон жана балдары, урук туугандары өзү эми эл башкарса, тике көзүн айта албайт, анан чоңойгон балдар анан бул каяктан төрөп атасыз, каяктан бул балдар, атасы ким деген маселелер болгондо, ал жанагы Аланго деген аялынан амал менен деп айтылат ошондо дагы. Түндүктөн жанагы түндүктөн нур болуп түшөт, көк нур болуп түшөт. Анан мен ошол кишиге айланат. Мына ошондон сөздү кыскартып айтканда ошондон төрөгөм. Мына балдар ошондон жаралган деп айтылып, анан ошол түндүктөн нур болуп түшкөн киши же болбосо кайып деп бизде айтылып жүргөндөй кыргыз болгон деген сөз бар да. Анан мына биздин Санжырада деле бар. Илгери мына Енисейлик бир тарабы Енисей болгондо, Енисей кыргыздарынан такталаштан Малик деген качып барып, жаш жигит Малик такталаштан өлүмгө буйрулганда, анан ошол Алангонун орунда барып, анан Аланго жесир менен байланышкан. Ошондон жанагы балдар төрөлгөн. Анан ошондун тукумунан келип анан Чыңгызхандын аты Эсигей, атасы Эсигей татарлар уу берип өлтүргөн. Андан Чыңгызхан. Ошол жана никеси туулган балдардан келип анан деп айтылат да. Бул ссылка менен, шилтеме менен айтылат. Анан аны Чыңгызхан билген имиш. Чыңгызхан кыргызча сүйлөгөн имиш. Биз ушинтип айтабыз. Казактар болсо түптүз эле өзлөрү мына Чыңгызхандын жаткан жайы кабырстаны бизде, Чыңгызхан биздики деп алар болсо менчиктештирип алар сүйлөйт. Анан мен ушул жерде бир айтып кое турган маселе да, жагдай. Биз ушундай эле азыр ушу тарыхчылар да көбөйдү бизде. Көдөө тарыхчы дейт муну. Жанагы ото чөптөй болгон, чыныгы дам бере турган буудай, арпа эмес, ортосундагы ото чөптөй болгон тарыхчылар көбөйдү. Капа болбосун. Билими тарыхка тиешеси жок. Мен сүйлөп аткан киши филологмун өзү. Кыргыз тил адабиятты бүткөм. Санжырач Аксакалдын колунда чоңойгом, көчмөн аксакалдардын чөйрөсүндө чоңойгом. Анан кыргыз тил адабият деген ошол тарых алып барат. Анан мынабу мамлекеттин убагында мынабу бизде болгон көчмөндөр оюндарын изилдеп жазгам, китеп кылып чыгаргам. Көчмөндөр оюндары сөзсүз тарых алып барат. Анан тарыхтын манастын мен варианттарынын дээрлик бардыгын окугам. Санжырачыларды кызыгып бала кезден жана атакем үйрөткөндөй бала кезден ошого шыгым бар. Санжыранын баарын окугам. Андан Санжыра алып барып тарыхка, илимий тарыхка жетелейт. Анан илимий тарыхты дүйнөлүк чамамдын жетишинче тарых илими менен тааныштыгым бар. Тарыхчы достордон барып сурайм. Улуусу, кичүүсү азыр дагы ынтызарланып чыныгы тарыхчылардан сурайм, илимий тарых. Ошол илимий тарыхчылардын өздөрү да тарыхты так мындай деп аксиома кылып айта албайт. Билимдүү киши аны чекит койбойт. Ал ссылка менен. Тарых ушундай татаал илим өзү. Болжол эмес, бир объектини же фактыны баягы удул кылып алып анан ошо боюнча айтышат да. Анан эми Кытайдын деле мына мисалы үчүн архивтерин айтып. Дүйнөлүк архивтерди ал. Империялардын архивтери. Муну Кытайдыкы байыркы деп атпайбыз. Кытай медеп эле сага бере койбойт да. Барсаң архивти. Алар да Кытайларда өзүнө ылайыкташтырып архивге түшүргөн, жазган. Алардын жазмакерлери да убагында мисалы үчүн Чыңгызхан дагы жаздырган убагында. Мына биздин Ормон хан да жаздырган кыргыздын тарыхын убагында.
Ошол жазып аткан кишилер өздөрүнө ылайыктап жазган. Өзүнүн мамлекетине, улутуна ыңгайлаштырат. Жалпы кыргыздын дүйнө таанымында биздин Санжыра, жанагы Океандай Манасты сан миң жылдардан бери айтып келаткан Океандай Манасты мээсине түйүп келаткан кыргыз деле ата тегин каякта келгенин, ошол кайсы бир деңгээлде акыйкаттын негизинде, каркасы акыйкат, сюжети акыйкат. Ошонун негизинде айтып келди. Анан эле биз алыбыз жетпеген эле такыр эле бир колубуздан келбей турган эле личностьтарды дейли орусча айтканда. Ошол даңктуу кишилерди эле кыргыз кыла бергенибизден ага пайда да жок туугандар. Анын опасы да жок. Бизге натыйжасы да жок. Ал өзүбүздүн Манас турат. Чулуу мына миңдеген жылдарды, 1000 эмес, миңдеген жылдарды камтыган Манас тарыхый эпос турат. Мына ушуну түзүктө окуп, ушуну тарыхка жакындатып, бала бакчадан баштап окутуп, анын ал көркөмдүк жанагы эпитеттерин, фантазияларын баарын ал кызыккан киши өзү окуп алат. Мобильный жолго салып Манасты окуш керек биринчи. Бүт жатат Манаста. Өтмүш тарыхыбыз да жатат, этнографиябыз жатат, каада салтыбыз, кайгы касіретибиз, трагедиябыз, сүйүүбүз, кубанычыбыз баары Манаста жатат. Престен. Ушуну окутуп, үйрөнүп, бир түзүктөп аңдай турган деңге жолду табыш керек. Төтө жолдорду тез табыш керек, колдон келсе. Муну мамлекет тез колго алыш керек. Ансы колго алып атат, бирок биз ага али сүңгүп өзөгүнө кире элекпиз да. Мунун айтмат турат компас. Биз адабияттан, эч кандай маданияттан дагы, тарыхтан да чукак эмеспиз. Биз байыркелбиз. Рухубуз бай. Анан эле тамтаңдап эле көрүнгөнгө аксак темир биздики, анан тиги биздики, бул биздики дей бергендин зарылчылыгы да жок. Антип адашып мынаудан талаша бербеш керек. Ошон үчүн мен ошону айтайын дедим. Ал бул өзүбүздүн тарых турат Кашкайган. Аны окубай эле сабастыктын айынан эле көрүнгөн жака барып эле көрүнгөн эле тиги бир жээктерге эле уруна бербеш керек. Рухий жээктерге. Өзүбүздүн чалкып жаткан рухий дүйнөбүз бар, ошону орусча айтканда освоить этиш керек дагы, ошону ашкынып, ошону үйрөнүп, окуп, анан алдыга жылыш керек. Айтайын дегеним ушул.